Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Таштанкулова Камила. Мен сизге кайрылуумдун себеби, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге үй алуубузга жардам беришиңизди суранам. Бекер дебеймин, ипотекага болсо дагы үй алышыбызга жардам бериңиз. Мен азыр 7 балам менен квартирада турам. Квартирадан азыркы учурда чыгып кеткиле деп атат ызычу салып. 7 бала менен эч кайсы квартира албайт. 7 бала менен албайм деп ушул убакытка чейин дагы издедим. Эч жерден таппадым. Азыр эртең менен эле хозяйкам менен ызычуу болдум, чыгып кет деп. Даже мен жулмаганга чейин барды. Футболкаман бери жыртып, азыр алмаштырып отурдум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, балдарым эч кандай условиясы жок үйдө жашайбыз. Балдарым даже душ-пушка дагы түшпөй ошо үйдө жуунтам. Тесикке салып алып, чоңдорун акча болгондо баняга жиберем. Ошого үйгө алышыбызга жардам беришиңизди суранам, Садыр Нуркожоевич. Менин 7 балам бар. Жолдошум бар. Жок эмес, жолдошум да иштейт. Азыркы учурда иштейт. Ошо жеткире албай калып атабыз. Анан үй алышыбызга, ипотекага болсо да үй алышыбызга жардам беришиңизди суранам. Бул жерде хозяин бизди чыгып кеткиле деп кууп атат, аябай ызычуу салып. Мен жолугуман бери, намаз окуганыман бери асылды. Жолду калп эле салынасын, калп эле намаз окуйсун депчи. Анын ой боюнча намаз окуган адам, жол салынган адам эч нерсе дебеш керек деп ойлошот. Мен адамдарга да таң калам. Ушундай бир сылабый адам болсо, ошого асылып табалап кетип, табалаганды жакшы көрүшөт. Түшүндүрүп айтсаң түшүнүшкүсү келбейт. Түшүнүп, мындай түшүнүү менен карашты билишпейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге үй алууну жардам беришиңизди суранам. Азыр ушул келечекте 87 мектепте 4 кызым окуйт. Ошон үчүн бул жерден алыска кете албаганым үчүн, балдарым окуганы үчүн. Анан квартира, эч кайсы квартира албайт экен 7 балам менен. Көп жерге кайрылдым квартира деп. Эч кайсы неме квартира албай койду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч, бизге үй алууга жардам беришиңизди суранам. 7 бала менен квартирада жашап аябай чарчадык. Адамдардын кордугунан да чарчадык. Эч нерсе төлөсөң дагы эч нерсе кылбай жаша дешет. Анан бул эмеде, бул квартирада жашаганыбызга, мурда башка жакта жашайт элек, буга